Достор, Баткенден келген коноктордон кабар алып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө Манас агабыз, Манас экебиз бул жакта өзүнүн бир туугандарын алып келип, өзү кошо келип, ижарада квартира снимать этип бул жакта жашап атат. Ижара акыларын дагы өз жанынан төлөп атыптыр. Бүгүнкү күндө жардамга аябай муктаж. Свет дегенде достор, 11 тууган экен. 11 тууганын 3-өө инвалид экен достор. Ижара акысынан баштап достор тамак ашынан чейин жардам керек. Биз Дордойдобуз. Дордойдун четинде Акжар жаңы конушунда. 6 кыз 4 уул, 2 акам инвалид, 1 карындаш. Мен көп сүйлөтпөй эле коеюн. Өзүңүздөр келип, жеринен көрүп кетсеңиздер болот. Кайдыгер карабаңыздар. Колуңуздан келишинче жардам бериңиздер. Keçen söylüştüm. Bari ketip oldu ayıldan. Ayettim ben açıp bile. Ya kesin işte eşkili. Kıynak. 5 bin tersi yalan. Şöyle ben bırak. En öyle. Şaklı başlayı dedim. Büyük bir darbıza sanma özüme. Bak hiç kadar bir darbıza lan. Sırası duruyor için. Bizge çoğu hani büyük gerekten. Bardığınızlar bir. Mesela benim yaşım yok, 3 kalan birinci aldım. Aldım ben bunu ben koyup onu arkadaş dayanmaydı ki. O da pat-pattan uğrayıp da. Pat-pattan uğrayıp da bir saat baş gerek. Bunday kılaylı. Bunlar kayın kıyın banyadır, bunlar gazım saldı. Bunlar banyan o baş gerek. Ayında şap çok onunla. Onun suya kıyın katusiyeli alıp ileri emi olgan. Yaşamına bolmay kalganda seni alıp ketken. Desem ben video kılıp jo'natып koyayım sizlerge. Assalamu alaikum, hurmаттуу мекендештер. Бүгүн биз bundan bir kança gün murda tartıp ketken Manас agabыздын үйүндөбүз. Буга чейин биз видео кайрылууну таратып, Баткенден келген конокторго кабар алып жүрүп, ушу Манас агабыздын үйүнө келип, аттап өтүп кете алган жокпуз. Бул жерде биз мындайча айтканда жөн эле өтүп баратып эле видео кайрылуу тартканбыз достор. Ошондуктан ошонун артынан бир канча суроолор болуп, бир канча кайрылуулар болуп келгендиктен көпчүлүк каалап, көпчүлүгүңүздөр комментарийлерге жазып айтып атканыңыздарды биз аткарганы туура көрдүк достор. Дагы бир кайрылуу жасатып, көпчүлүк эл комментарийде звонокторду өзүңүздөр чалып айтып атасыздар. Келгиле ушул боюнча калтырбайлы. Жана жакшы сунуштарды бир-эки агабыз берди эле телефондон чалып. Келгиле ушуну көтөрүп бүткөнгө чейин жардам берели дагы ушул боюнча калтырып койбойлу. Аз гана жардам болбостон чоң жардам кылганга муктаж экен дегенден достору Манас экенин өзү менен да сүйлөшүп, достору менен жана башка туугандары менен да сүйлөшүп, биз азыр ушундай чечимге келип отурабыз. Аны толугун дагы биз Манас ага экөөбүз дагы айтып берет. Биз азыр күндө достор шот ачылып, Мбанк, Элкарт, Кыргызстанда кандай шоттор болсо ошону ачып, Сбербанкты дагы таптык буюрса, биз ошол жактардан көпчүлүк убакта биз ошол жактан аксап атканбыз. Азыркы күндө өзүнүн Манас агабыздын бир тууган карындашы Россиядан келиптир. Анын Сбербанкын коебуз достор. Биздин максат бүгүнкү күндө Манас аганын үй бүлөсүнө мындай Баткенден келип бул жакта айталада калбас үчүн участок жерини, жер тилкесини табып, жер тилкесини алып, үй куруп, үйгө киргизип, жашап, ушул жакта калуусуну бир аракет кылуунун алдында турабыз достор. Сөзсүз түрдө бул сиздерсиз болбойт, сиздерсиз бул ишке ашпайт. Жалпы эл бар, эл журт бар. 1 сомдон, 2 сомдон, 5 сомдон, 10 сомдон биз кайдыгер карабай кошумчабызды кошсок, биз ошол тилектерге, ошол максаттарга жетебиз деген ойдобуз. Андыктан дагы ушул боюнча сүйлөшүүлөр кандай болгонун Максат агабыз дагы, Манас агабыз дагы өз ой пикирин айтса. Элдерим мен билгендер көп. Мен ушу акаларым ушундай экенин билгендер көп. Айылда үйүмдө мына селде неме болгонбуз. Анан досторум айтып атат, айылдаштарым айтып атат.
эпте бир участок болсо дагы ана менден сурап атат, артка кайтасыңбы? Жок, мен артка барбайм. Эми буюрса наркы акамды алып келем бул жака. 3-акаңыз. Ошону алып келип, анан чогуу болсок деп неме кылып аткам. Айылдаштарым да айтып атат, эпте бир досторум участок кылып, эпте бир неме тургузуп берейик деп. Жалпы ашар жолунда деңиз. Ашар жолунда. Алар өздөрү да кошумчасы бар алардын. Анан ушул кичине болсо да элден да неме кылайык деп, ушу баягындай кылып атабыз, аракет кылып ататтар азыр эми. Достор, Манас агабыз үй бүлөсү менен, бир туугандары менен Баккенден бул жака көчүп келген. Биз эми айылда бизе кече ошо немеден кийин элдин баары чыгып кетти. Анан биз да чыкканга мажбур болдук. Анан бир акам айылда калды. Ага эч немебиз болбой калды. Мен алып келгенге мүмкүнчүлүк бар, анан аларды бир жерге жайлаш керек экен. Алар булардын азыр 5000 сом пенсиясы менен бул жерде эчтеке кыла албайт экен. Бир мüşөгүнүн 2,5-2800 сом бизде. Алар менен жашоо кыйын экен. Мен айттым ага, сиз туруп туруп, мен бармын. Мен сени көчөгө таштабайм. Кайсы жерде болсо алып келем. Ошол жака неме кылабыз. Мына кыш келип калды, эми кандай болот билбейм. Азыр ал жакта ким карап атат? Азыр бир тууган эжем кетти кече. Жанына кетти. Жакын айылда турат. Бир тууган эжем кетти. Анан айттым, бирок айылдагылар алы көп кайта элек экен. Бир-эки эже калган, анан мен калгам деп кече неме кылып сүйлөштүм эде. Отурабыз дейт азыр. Ал жакта тынчтанып атат, ал жакта жашап келсе, ал жакта жүрүп калса, эмне үчүн бул жака келип атат деген ойлор да болушу мүмкүн да. Ушул боюнча дагы айтсаңыз. Канча жолу болуп атат андай нерсе. Бирок мындай биздин айылдагыларымыз да антип качпайт болчу. Мына кечегиси катуу болду. Элдин баары чыгып кетти. Мал салуу, ошо машинасы баары калды. Эл өзүнүн жаны гана алып чыгып кетти ал жерден. Бизге алсырады эми, бирок ошондой болсо да коркунучтуу. Мына, например, алдыбызда тажиктер жашайт, биз 3-4 километр. Алар качпайт, кыргыз качат. Ал жерде чек ара чечилмейинче барууга бүгүнкү күндө толук чечилмейинче, 100% чечилмейинче барууга дагы күмөн бар, апасын деп турасыз. Апас. Мен ошентип эле 100% эле айта алам. Өргө барганга алы кыйын. Биз кайдыгер эмес жарандарданбыз. Биз жөнөкөй активисттерденбиз. Ушул жерлерге Баккенден келген конокторго биз элибизге жардамыбызды берип жүрүп, ушул Манас агабыз менен жолугушуп калганбыз. Биринчиден, Мирлан, мына силерге рахмат. Мына силердин артыңарда мен эч неме болгон жокмун. Кудайга шүгүр, продукты кенен продуктун алып келип атат. Акча берип аткандары бар. Кудайга шүгүр. Анан могу азыр мага жетиштүү. Мына алганымды кайтарып мындай немеге берип аткандарым бар. Күм жардам, чогулган күм жардамды кайра сиз элге таратып атасыз. Анан мен бул жерден чогултуп алып, де кылмагам. Анан кайтарып берип атам. Мага жетиштүү азыр, Кудайга шүгүр. Сиз алган адамдан, алып келген адамдан кабыл алып, түшүнүктүү болуш үчүн айтайын. Сиз Баккенден келген конокторго кайра таратып атасыз. Кече да могу айыл өкмөткө бардым. Барсам, жетиштүү кенен анан алып, алардын көзүчө эмес, бирөөгө бердим ошол жерде. Эжелер барган экен, бир 20 чакта эжелер барган экен. Анан ошолорго мен кесечке, мен мага үйдө азыр жетиштүү. Узак бир тууган акам, Элчиев Эркинде, бул карындашым бир тууган, Элчиева Бегайым деп. Бул жак агабыз, Эркин агабыз экинчи группадагы. Майып, карындашыбыз дагы? Бул да экинчи группадагы майып. Дагы сураш мүмкүн элдер. Мен тактоо иретинде жанакы суроо жооп көп болбош үчүн ушу суроолордун алдын ала жооп берип коеюн деген сөз да. Дары-дармек бүгүнкү күндө буларга кереги жок. Жок, билишимче, ооба. Кереги жок. Буларга келечектеги нерсени кылып беришибиз керек. Максат ошол. Бирге болсок да эми ошол. Ооба. Сиз буларды бир жерде кармайм деп 3 бир тууганыңызды, жана 3-чү агаңыз келсе, 3 бир тууган агабызды бир жерде кармап, бир жерде сиз өзүңүз карашыңыз керек. Түшүнүктүү. Жана күндө ушинтип айтылганда, эмне себептен ошондой кылайын деп атасыз? Себеби мен азыр бул жакта жүрсөм, чоң акам өзү кыйналат. Ага жардам бере турган киши жок.
bir balасы var кичинекей ал. İştebeyt iş жерде. Тапканы жетпейт. Ал ооруп калышы бар. Баласы да ооруп калат. Жок, өзүнү айтам да. Өзүнү убагында баняга апарып туруш керек. Ооруп калат, оны районго апарыш керек. 50 километр районго барышыбыз керек дейбиз. Бир жерге барам дейт. Жакын эле болуп калып өтүш. Жок. Башка жерлер. Ошондой болуп, ошон үчүн шуяка неме кылгам. Бир корого баарын чогултайм деп атасыз. Бир жерде эле болсокпу деп ушинтип ойлоп атам да. Ушул сөздү айтыш кыйын болуп атат. Анан мындай жазгандар да бар экен, сен ден соолугуң жакшы, мен мыктымын, мен оорубайм. Эпте бир участок кылып алсакпы деп ушуларды бир жерге неме кылсак, квартирада отурбай. Мен элден ошону гана суранат элем. Бүгүнкү күндө Манас агабызды ушул борбордо алып калалы деген ойлор досторунда баардыгында ушундай ой бар. Өзү да ошого макул болду. Кайсыл жерден болбосун участок тауып үй салып берели деген биздин пландарыбыз бар. Ал көпчүлүк сиздер өзүңүздөрдөн чыккан идея бул. Биз ошону ишке ашырайлы деп аракет кылып атабыз. Кант шаарына бардык. Бир эжекебиз биринчи күнү келип бул жакта тартып чагылдырышкан экенсиздер. Ошонун эртеси күнү эле звонок кылып бир эжекебиз үйүнө чакырды. Барсак мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ылайык коляска бар экен. Ошону алып кетиңиздер. Анын дагы 2 баласы мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Алар бир аз чоңоюп калды. Азыр буга отурбайт. Анан биз карап туруп чыдабадык, бул агабызга берип жиберели. Мына ошол үй бүлөнүн деле башталышы дал ушундай болгон экен. Эми эжеке өзү айтып берди. Биз дагы 2 уулубуз мүмкүнчүлүгү чектелип, ошонун айынан бир аз кыйынчылыктарда жүрдүк, кыйынчылыктардан өттүк. Бирок ошол азыр жашап аткан үйүн, кутты үйүн көрүп келдик. Ошол эл тарабынан жардам берилип, Эл алып берген экен. Эл алып берген үй экен. Ал эжеке дагы айтты, балким сиздер дагы кайрылыңыздар, тезирээк ишке ашып калар, биздин эл берешен эл, таштабаган эл дегендей пикирин айтты да. Азыр дагы ошо колясканы алып келдик. Агабызга же Баткендеги чоң агаңызга кимисине ыңгай келсе бересиз да. Ошо эже дагы бир эс суранды. Бизден бир эле нерсе деди алардан. Şu уулдарыма bir дуа кылып, бата кылып койсун, ошол эле бизге керек деп суранды. Эми мен азыр hiç баягындай жок дегенге немем жок да, эптеп квартирадан чыгып бир жерге жайланыш керек да. Баткендин эли бүгүнкү күндө өз жерин коргоп, Кыргызстанды коргоп, ошол жерден кетпей жашап жүргөн Баткен эли достор. Ошондуктан достор, сен ал жак бул жак деп бөлбөй, Кыргызстан баарыбызга бирдей. Ал Кыргызстандын картасынан турган жер Баткен. Ошону билип достор, бүгүнкү күндө бардыгыбыз кайдыгер карабайлы. Манас агабыз эле эмес, жалпы эле бардык Баткенден келген конокторду сыйлап алайлы достор.